Марипа Алыкулова, Марипа. Сен элет көйгөй дегенди ачып алып, бизди 5 аял деп көрбөй билбей, жаныбызда жүрбөй, карантинде үйүңө жатып алып, өзүң оюңа келген жалган жалаа менен, туура эмес иштер менен бүт бизди каралап өйдөтөмөн деп атасың. Бирок мен сага айтар элем, момундай кырдаалда сен андай аябай ажы отурганда 5 катын эмне болуп калыптыр, өкмөт отставкага кетсин деп жалпы баардыгын асылып атасың. Өкмөт иш кылып атат. Мен аларга да актайын деген ниетим жок. Анан ажы отурганда 5 катын эмне болуп калыптыр деген сөздөрдү сүйлөп жатасың. Ажоолорду ошо сага окшогон жанында жүргөнгөр туура эмес иштерди жасап тескери кылып биздин 4 ажоону тең ошо сендей адамдар мамлекетинен тентитип аягын түрмөгө салды. Биздин айтарыбыз, бизге эмне 5 аялга жандын кереги жок бекен. 5 аял ошол 2010 жылкы 7 апрелдеги Бакиевдин үй бүлөлүк бийлигине түстөн тикеден тике кийлигишкен. Ошо рекилердин аркасы менен ушул күн болгон. Ошолордун катарында баруучумун. Апрелде митингге катышканмын деп сен да баатыр болгонсуң. Каякта жүргөнүңдү биз билбейбиз. Бирок биз жөнүндө бүткүл Кыргызстан толугу менен билет. Бизге эмне жандын, ден соолуктун кереги жок бекен. 5 аял ошо ден соолугуна карабай ошо жерде биз деген мобильный топ деп депутаттар менен, мэриядагылар менен, жана башка ушундай бир активдүү, активист адамдар менен бирдикте ошолорду үймө-үй кыдырып таратып жүрөбүз. Марипа, сен мындай жалган сөзүңдү үйүңө отуруп алып, каалаганыңдай асылгыдай, сенин биз бирдемеңди өлтүрүп же жага чапкан эмеспиз. Сен ажоо менен да жакшы экенсиң, башка менен да жакшы экенсиң. Ошол гуманитарный жардамды алып келип, элет көйгөй деп ачып коюп турсуң. Элеттеги элдерге бүгүнкүдө жер айдалбай жатат. Жер семирткич алып келип, соляркасын алып келип, ошолордун кем карчын, ошол жанагы группаңда жүргөн жалган список берип аткан, алып алган жокпуз деп аткан аялдарды кошуп алып, сен да түтүнмө түтүн кыдырып, ошолордун маселесин чечип бер. Активист экенсиң. Сен элге кол сунат экенсиң. Абдан боорукер айым экенсиң. Өзүңдүн айтууңда териштик экенсиң да мындай алып келгенде. Териштелигиңди көргөзүп, үйүңө жатып алып кыйкырып элге соцзащитанын кызматкерлери менен бардыгы менен бирдикте, бардыгы ушу тартып алып атат. Мобилдик группа менен чогуу жүрүп атабыз. Бизге да ден соолук керек. Биз да оорудан сактанышыбыз керек. Арасында оорулуулары да бар, инвалидтери да бар. Жашыбыз да өтүп кетти. Бирок ушу эл журт үчүн, эл ушундай мезгилде неме калбасын деп колубузду сунуп, биз дагы эл үчүн деп чуркап жүрсөк, жатып алып каалагандай сөздү сүйлөп, элдин немесине доо кетирип атат. Biz de kayrılırız. Maripa sen de жооп